2, 3. Саламатсыңарбы достор? Биздин команда Ойлоп тапкычтар. Дария жамгырга кандай айланары жөнүндө изилдедик. Абарай, бүгүн абарай кандай? Күн тийип турабы, же булут басып турабы? Мүмкүн жаан же кар жаап жаткандыр. Абарай ар кандай болушу мүмкүн. Ысык же суук, нымдуу же кургак, шамалы жок болушу ыктымал. Мунун бардыгы жерди курчап турган аба катмандарында атмосферада болот. Күн сууну жылытат да миңдегидей суу бул да аталчу газга айланат. Эмне үчүн шамал болот? Аба катмары жердин төмөн карап басып турат. Күн тийгенде жер ысыйт. Жердин ысышы менен жер үстүндөгү аба жылыйт. Чулуу аба жеңилирээк болот да жогорку көздөр улуттуулар. Муздак аба ары ордун ээлеп алууга шашылат. Ушундай улам шамал пайда болгон. Ошол шамал асманга муну алып чыгат. Асмандагы аба муздак болгондуктан бул биригип майда тамчыларды пайда кылат. Ал тамчылар биригип булутту пайда кылат. Майда тамчылар оорлошуп, жамгыр болуп жерге жайыт. Жамгыр суусу дарыялар менен